Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Санжыра программасы кайрадан өзүнүн көрсөтүүсүн улантат. Мен азыр ушу келген кишилер менен дегенде тааныштырып кетейин. Биринчи жанымда турган аксакал Шаршеев Журсунбек, Түбү районунун Көч айылынын тургуну, Санжыра иликтөөчү. Экинчи Мамбетов Кубан, жазуучу, Санжыра иликтөөчү. Жана Шералиев Алтынбек, Бир Назар Би коомдук фондунун төрагасы. Бүгүнкү темабыз биздин Бир Назар Би жананын урпактары жөнүндө болмокчу. Ушул Бир Назар Би өзүнүн кезегинде көл эл үчүн зор эмгегин жасап кеткен адамдардын бири. Аны көпчүлүк адамдар да биле бербейт. Бүгүн ушул жер каратып, ат арытып дейбизби, көл классынан ушу 3 энебиз, агаларыбыз келип, ушул Бир Назар Би жөнүндө бир баяндама берели деп келген экен. Биз ошого кулак туруп бир угуп көрсөк. Кубан Мамбетов Бир Назар Би деген китепти жазып чыкты. Бул кишинин дагы жөнөкөй эле катардагы адам эмес экенин көрүнүп турат да. Ал эми бул Алтынбек энимдин Шералы Мамырбай уулу дейт. Бул Алтынбектин чоң атасы жазган Бир Назар Би баяны дегенде китеби турат. Демек, бул киши элге кадыр баркысын, эмгеги сиңген үчүн бул кээ бир китеп бетинде калып отурат. Муну жалпы эл журт билиш керек деп ойлоймун. Кубан айтсаң, биз Бир Назар Би анын урпактары деп атпайбызбы? Бул Бир Назар Би кайдан чыгат? Негизи кыргызстарды баягы каяктан келип чыкты дегенде Долон биден төмөн келип атпайбызбы? Агул деп, анан агулдан адыгине Тагай, Наалы же Муңгуш деп бөлүп атпайбызбы? Ошо Тагайдан тарагандар Богорстон, Койлон, Кылжыр, анан Карачоро 4 бала тарап атат да. Ошо Кылжырынан Орозбакты менен Дөөлөсбакты. Орозбактыны көл бугусу деп айтып жүрүшөт. Ал эми Дөөлөсбактыны жалпы Сарбагыш уруусу катары билип жүрөбүз да. Анан Орозбактан кезегинде 5 мырза чыккан. 5 мырза аты эле айтып тургандай мырзалык касиети болгон, алардын элге, журтка сиңген эмгеги болгон, алардын ичине мына кече жакында 450 жылдыгы белгиленди. Ошо Арык мырза, Мырзакул мырза, Асан мырза, Кара мырза, эң кичүү баласы Токоч мырза болуп атат да. Ошо 5 мырзанын биз эми баягы Бир Назар жөнүндө айткан турабыз да. Ошо 5 мырзанын бай тың чыкма балдарынын бири Мырзакул. Мырзакулдан Алсейит Тынымсейит. Алсейиттен 3 аялынан 4 уул болгон. Токтобек энебизден Койлубайдын кызы Сару Ардам атабыз. Ал эми Мүйүзденеден Бапа Жамангул чыгып атат. Анан 3-чү Чейжимжан энеден Калмак Чокту төрөнүн кызы. Андан Туумагашка төрөлүп атат. Ошо Жамангул атабыздан Бир Назардын чоң аталары келип атат. Булар Итбок, Бооке, Төрөгочкор, Кылжыр, Төрөгочкор, Кыдык. Кыдык анан Белек болуп атат да. Белектен өз кезегинде айрым бир санжырачылар айтат, 10 бала төрөлгөн дейт. Айрымдары да айтат, жок, 11 бала төрөлгөн дейт. Биз бирок баягы санжыраны тактаганыбызда Белектин 10 балалуу болгонун баягы тактадык да. Булардын эң тың чыкмаларынан ушу Алдаш менен Алдаяр чыккан. Алдаярдан Айтулуу Мойтака чыккан. Алдаштан ошол эле мезгилде 6 баласы бар. Алдаш бийдин 6 уулу деген менин да китебим бар. Ошо Алдаш бийдин 6 уулунун улуусу Шапак. Андан кийинкиси Бир Назар. Кудайменде Тазабек, Түкөк, Меңмурат болуп 6 баласы бар. Ошол Бир Назар ат жалын тарта мингенден эле ошо Алдаш бийдин жанында жүрүп, атадан балага айрым бир мезгилдер өтөт, бийлик, байлык же болбосо баягы мансап. Ушу мансап өткөн баласы Алдаш бийдин ошо Бир Назар болгон да. Бир Назар ошо 65 жашка караган курагында Алдаш би кайтыш болгон экен. Ошондо эл журт тың чыкма балдарынан би шайлайлы, кимди шайлайбыз деп ошо Бир Назардын сөөгү ойлой электе, ошондо Алдаштын сөөгү ойлой электе Бир Назарды коюшкан экен да.
Бир назар эми узак жылдар бий кызматын аркалаган мунун эми көп жактарын айтсак болот. Бул кишинин элчилик жагы чоң болгон. Мисалы Кытайда жер суу маселесин чечүүдө, казактар менен жер суу бөлүнүштөрүн чечүүдө бул кишинин көп жагдайлары болгондо, анан бир назарды жөнөкөй адам катары кароого болбойт да. Бул киши бий эле болбостон өзүнүн баатыр чалыштыгы да болгон, атка мыкты минген, жанагы кыргыздын чокмурбаш найза кылычтарын баягы кыргыздын кыйын баатырлары сымар пайдаланып билген. Демек анын элди журтту баштап кетүүгө дарамети болгон. Ошо мезгилде сарбагычтардын тың чыкма бийлери кезегинде ошо түштүк тарапта турганда айткан экен, биз элдин башын чогултсак кантет, ошо ата бабабыз түндүк Кыргызстандын эли бүтүндөй эле түштүктө жашап калабы? Калмак жапырыгынан кийин бери болгондо бир 100 жыл биз түштүктө жашап атабыз дегенде, ошондо эл жакшылары, эл кыйындары, анын ичинде ошо биздин чоң аталар болуп атат, Бир назар бий бар экен. Анан ошолорду ким баштайт? Түндүккө ким баштап барат? Баатыры ким болот? Жолду ким бошотот калмактардан дегенде баатыр чалыштарын өзүнчө алып, анан элди баштоочуларды ылгап чыккан экен да. Ошонун анан көпчүлүктүн көңүлүнө төп келген Бир назар болгон экен. Агесте 25-26 жаштагы киши экен, эми болуп турган мезгил экен, акыл десе акыл көрөнгөсү бар экен, уюштуруучулук жөндөмү бар экен, андан сырткары атасынан калган байлыгы бар экен. Байлык деп мен бекер айткан жерим жок, себеби дегенде ошо түштүктөн келаткан элди бир эле айылдын эле эмес да, а жерде бир уруунун эле, ошондо бир түндүк Кыргызстандын эли кеминде 10 чакты уруунун өкүлдөрү бар. Ошолорду баштап келген бир жөн, аларды каржылап, алардын жеген ичкенин, алардын жол киресин, алардын мингичин атына чейин камсыз кылыш керек деген милдет турганда, ошондо көбүнесе жанагы эл жакшылары Бир назарга токтоп, мунун топугу бар, мунун байлыгы бар, мунун бийлиги бар, ошо Бир назарга ишенели деген экен да. Ошол себептүү эми баштап келген, бизде айтылып жүрөт, түндүк кыргыздарын мында талас эли, мында нарын эли, мында чүй эли, мында көл эли бир эле жылдары келген деп жүрөт. Академик ошол эле мезгилде орус географиялык илиминин изилдөөчүсү Аристов айтып атат. Ал киши айтып атат, жазып атат ал. Усуни Кыргызы Кара Кыргызов дегенге жазып атат. Мында Бир назар баштап келген деп атат. Бул жерден биз баягы калыстыкты айтышыбыз керек. Бир эле Бир назар баштап келген дегенде биз жаңылышты кетиребиз. Агесте жакшылар, эл жакшылары болгон. Ар бир уруунун бирден чыгарган өзүнүн көсөмдөрү, көрөгөчтөрү, өзүнүн баатырлары, бийлери, байлары болгон. Бирок Бир назарга баягы жребий ошо кандайдыр деңгээлдеги кишиге түшүп атпайбы, жүк жүктөлүп атат. Бу жүк жүктөлгөнү сен ошолорду баштап барасың. Бу эли журтубуз азды, тозду. Калмактын жапырыгынан 100 жыл талаа түздө жүрүп атат. Алды уш жерге сөөгү коюлду, чоң атасынын сөөктөрү коюлду. Барбайбыз деп атат. Кетпейбиз дегендер бар дегенде Бир назар ийге келтирип айткан экен. Жок. Кыргызда ата баласынын мекени болот. Биздин кичи мекенибиз көл. Биз көлгө барышыбыз керек. Ошол эле мезгилде саруулар таласка барыш керек. Ошол эле мезгилде сарбагычтар нарын тарапка барыш керек. Негизги ушу бугу уруусунун бий катары көбүнесе бугуларды алып келген ушу Бир назар атабыздын эмгеги чоң болгондо. Асыга сиз айтсаңыз, Бир назар кайсы жерде турду? Бир назар бий анжан асырдан келгенден кийин көлдө турушкан, жетөгүздө турган бул киши. Бул кишинин балдары жанакы жылкайлар жылкы багып жетөгүздө түш көргөн жери да жетөгүз болуп атат. Бул жерден Бир назардын малы көбөйгөндө уулу алыбай
uzun güngöge barıp oşaktан жерелейин ата уруксат бериңиz дегенде Birnazar bir aytkan eken, oy balam, arjağında kalmak kazaklar var. Ayaktan malına kiyip, özüne zavır gösürtü, ata men çoğ atam Jamangul sögü arası da yutpay var. Men o atamdın, çoğ atamdın jerin barıp dep, karayım dep. Barıp, özünün baldарын alıvay, göçü, gen su azır katalışları. Sartolovoy dediğin yerde üç gen su da atap, oşol 3 gen suga ornaştırgan eken. Azırдағы балдары oşol 3 gen suda turup atışat. Sol tonkulu gen suda turat, sol tonkulun tukumu. Dööt kulu Ürüstöm, Totoy, Ürpöktörдün, Totoy enen, Ürpöktün enen tukumdары göçüde turat. Alemi Sartologoyda Canibek Çıngıç degen baldarın tukumdары turuşat. Alemi şul bizdin Jamangul atanın sögü Ası da eken. Ası degen Kazakistan'da jaylodu eken. O yerde jayloğunun üstüne, torpuktan üstüne çıkkanda 42.000 yılkı vat çıkan. O jayloğunun gendiginen. Jamangul atanın sögü o yerde, Alıvay atanın sögü o yerde, Surançene'nin sögü o yerde. Ekinci vay ülkesinin sögü o yerde. Ası da turat, çat. Bizim anan Murat Ali bir tuğan inisi koşa vargan eken, men de şoğuzun güngö varam dep. A kişinin Kazakistan'ın Sarıcak'a Narınkolga ketken jakta Murat Ali'nin koktusu degen koktu var. O yerde sögü, oşa koktunun başından erten menen girse, geçinde başına çıkat eken aran. Koktunun gengdigi. Emi Kazakistan yerinde bizim atalardın sögükleri göbele kaldı, mürzeleri aytıp durat. Birok, şu tukumdары, men Murat'ın tukumudagı sartıla koydu. Negizlisi, anam belki Karasunkur ayında Baysakaydı oldu hazır. Жақсы. Anam aşağıda da жүрüp atıyor. Жақсы. Ата, мындай айтсаңыз, Берназардың қанша баласы бар? Birnazar'ın 12 olası var. En ulusu Gürbücal, anan Nancebes, Esen Aman, Alıvay, Murat Ali, Daniyar Beyalı olup. Жылқайдар, Aybaş, Tülövay, Kurman, Koşmurat'tan tukum yok, anam Bayal'dan tukum yok. Ökönün tukum yok, 10 balasının tukumu var hazır. Oşonun ökö Güngöyde turat Alıvay Murat Ali'nin tukumdары. Alemi kalgandarınıkı Жетөгүз rayonunda. Сырдыбай, Турдыбай деген баласы жоқ па? Al деген Бүрбүжалдын балдары. Ошону айтып атпаймынбы? Бүрбүжалдын балдары, аларда бар, көп туқумдары өскөн. Алар Аккочкордо негизги Бүрбүжалдын бал туқуму Жетөгүздүн Аккочкорунда, анан Жетөгүздө анан дагы көп жерлер тараганда. Жетөгүздүн көп айылдарында. Көп айылдарында. Эми ушул жерден биз эми Жылкайдарга токтололучу. Жылкайдар жөнүндө. Ушу Бирназардын бірден бір тың чықма баласы деп айтабыз, ушу Жылкайдар жөнүндө көп айтылат. Кээ бирөө сурап атпайбы, Жылкайдар деген Бирназардын баласы бу деп. Ооба, Жылкайдар деген Бирназардын баласы да. Ошону тактап койбойсуңарбы? Жылкайдар негизи жишаналуу бала болгондо, жишаналуу бала болгон Бирназар би кезегинде ат башыга Борсок биге удалап барган экен да. Удалап барганда баягы келин менен бардык оокатка чесин берет да. Ооба. Ошондо чыгданы берилбей калган экен. Чыгданы берилбей калганда айткан экен Кудагый, Бүкөгайыч айткан экен, мейли Кудагый, сиз ненеңиздик болсо деле айып этпейбиз деген экен да. Дегенде анан өз ара кеңешип туруп эми энемкеле муну берүүгө болбойт. Биздин үйдө бир келин бар эле баласы менен. Абышка ушуну туура көрсөңүз, би ошо баланы энеси менен бербейбиз деген экен. Ошол Күмүшай эненин төрөгөн баласы экен, атын бая Жылкайдар койгон экен. Себеби дегенде бул Күмүшай эне атбаш тараптан ооп келатканда Борсок би тарапка ооп келатканда Алымбек деген анын күйөөсү кайтыш болгон экен жолду катар. Анан жолду катар кайтыш болгондо ал айткан эмес экен Күмүшай эне. Мен баланчанын аялымын, баланча тектүү жердин келинимин деген эмес экен дагы. Анан
Боорсок бийдин жерин көздөп баратам деген экен жылкычыларга. Анда мынакей биз ушу Боорсок бийдин жылкычылары болобуз деп баягы жатак үйүнө саймалачыгына киргизип жаткызган экен. Эртең менен жылкычылар жылкы кетип кайра келсе, Күмүшай төрөп баланы өзүнүн көйнөгү менен ороп, жылкычылардын тонун жаап уктатып койгон экен эмизип туруп. Анан дароо эле бере алышпаптыр Боорсок бийге bir 4 gün 5 gün ötközüp туруп бала кичине тыңгандан алып барып айткан экен. Ким болосуз деп Боорсок бий сураганда сиздин жээниңиз болом деген экен. Эми жээни эмес экени белгисиз, бирок ошол мезгилде бир Боорсок бийдин үйүндө кызмат кылып, ошо жанагы бизге келүүчү апабызга алдынан кирим жууп жардамчы болуп жүргөн экен. Өзү ымалалашып калган экен. Ошол себептүү анан кошуп берген экен. Кошуп бергенде Жылкайдардын жышанасы бар деп жогоруда айтпадымбы? Келатканда бешикти өңөрүп келатканда суудан баягы коркуп кеткенби, же болбосо колунан тайып кеткенби, ат башынын чоң суусуна бешик агып кеткен экен. Ошондо күкүктөй безенип Жылкайдарым эле Жылкайдарым, балам эле балам дегенде бир назар атабыз айткан экен, көчтү токтоткула, коңгула, эртең менен баланы издейбиз деп. Анан эртеси издеп чыгышат, издеп келатышса бир карагандын түбүндө марал байырлап турат дейт да. Анан бул эмне болду экен? Балким ушу тиги бала бешик ошо караганга барып капталып калса керек деп келсе, чын эле бала турат дейт, марал ойт берген экен. Караса баланын ууртунан маралдын сүтү агып турган экен. Андан ошентип аман соо ап келген экен. Көлгө келгенде Жылкайдарды мен өзүмүн балам деп тааныган экен ал киши. Өзүмүн балам деп айрым бир санжырачылар айтат, Күмүшайды алган деп. Алган албаганы белгисиз, бирок кеп Жылкайдарды чоңойткон, жана жогоруда айтпады аксакал. Анын бий балдары болгон, Эсен-аман бий болгон, Мураталы бий болгон деп. Эл арасында сөз бар. Эмне үчүн Жылкайдар бий болгон эмес анда деп. Жылкайдардын негизги алган турмуштан баягы кредосы дейбизби? Жылкычылык болгон. Ошол жылкычылык өнөрдү акыр аягына чейин мен алып чыгам, мен тукумумдан чыгат деген. Себеби дегенде жанагы бешик жөнөкөй бешик болгон эмес. Булбул уялаган арчадан жасалган бешик болгон. Ошону кийинке чейин сактаган. Биз аны таптык. Бешик ушу Токмок деген көлдө эмес, баягы кыздар аркылуу кеткен экен. Кырыспаева Бактыгүл Сапарбековна деген ошо жетөөбүздүн эле кыз экен. Ошо бир назардын тукуму экен. Ошонун күйөөсү көлдө прокурор болуп жүрүп, Дүйшөн деген күйөөсү. Анан ошол бешик баласы ооруп калган экен, кичинекей баласы. Анан ырым кылып ошо бешикти алдырышкан экен. Бешикти алдырып анан бешикке жаткызгандан кийин анан эртең менен врачтарга алып барат. Алып барса бала куландан соо дейт. Анан тиги ак халатчандар айтыптыр да, бизде эмне келеке кылып атасыңар деген экен десе, көрсө касиеттүү бешиктин баягы аркасында бала аман эсен калган экен. Мынакей ошол бешик ушул бойдон турат. Бул бешикти кайра реставрация жасатышты, буну такташты дагы. Бешик ошол мезгилге туура келеби? 18-19 жылымга. Ошол арчадан жасалганбы, жасалган эмеспи дегенге чейин такташты, реставрация кылды. Өткөндө ошо бир назар бийдин мааракесинде бул бешикти Садыр Нуркожоевичке тапшырышты. Ошо бешиктин ээлери. Мындан сырткары ушул эле аялда азыр бир назардын жанагы Күмүшай деп атпайсызбы? Күмүшай күңдүн чолпусу. Күмүшай күңдүн иймеги. Ошол эле Тилек Матакенин карапасы, кымыз куйган. Мына ушулар сакталып экен. Анан Чыныбайдын, Оёздун жардамчысы Чыныбайдын кол машинкеси бар экен. Ошо кол машинке 1880-жылы чыккан экен. Ошо күнү бүгүн ушул үй бүлөдө турат. Бешиктен башкасын ала алган жокпуз. Биз эми
ак киши айтып атабыз, эми сиз үйүңүзгө сактаганды эмне кыласыз? Ушуну музейге бериңиз, балким тарых музейине бересиз, балким ушу жетебизде Оргочордо музей бар, ошону тапшырасыз деп атабыз. Эми балким бул баягы элдин достояниясына туура келиши мүмкүн да. Жылкайдардан төрөлүп атат, 4-5 бала болуп атат. Ошонун тың чыкмаларынын бири Тилекмат болгон. Тилекмат эми айтабыз, бул кишини элчи дейбиз. Кийин баягы эл жабыла түк көтөрүлө аке кылдык. Бирок аке дегенге караганда анын элчилик вазифасы өтө жогору болгондо, себеби дегенде ошондо көл бугусун калмактардан, көл бугусун казактардан, көл бугусун ошол эле баягы сарбагыш бир туугандарыбыздын чапкынынан сактаган киши болгондо, ушунчалык деңгээлде билими болбогон менен өзүнүн акылга дыйкандыгы, анын өзүнүн тубаса чечендиги, алдыны көрө билген көрөгөчтүгү зор болгондо, анан Жылкайдарды жана дагы бир экинчи жашаанасын айта кетейин. Бир назар би жылкыларына көзөмөл болоюн, Каргалың жаады эле, баягы тизеден жаады. Мен билип келейин деп жылкычыларына барат экен да. Барган кезде бир жерде Жылкайдардын мингичи аты турат деп, ага чейин жылкычылардан сураптыр да. Кайда? Жылкайдар кайда менин балам десе, ал кашабаңдар көп чыккан, эми карышкырлар көп кол салуучу баягы Туссуу деген жакта деген экен. Анан өрдөшкө чыгып барса, Жылкайдардын жылкысы турат дейт, жайдак. Анан бир жерден буу чыгып атат дейт. Анан бугандай деп анан келсе, акырын келсе, атты кошкур үйбесин деп, коркутпайын деп келсе, анан Жылкайдар туруп алып, анан эки колун алып алып, анан бир нерселерди бириктирип аткан экен да эки жакта. Анан бириктирип атканда бир назар ата баягы ойгонуп кеткенден сураган экен. Жылкайдар, сен эмне түш көрүп аттың эле деген экен. Түш көрүп атыптырсың деп. Анан дегенде, мен ошо көлдүн эки бетинде эки мырза терек бар экен, алтын терек бар экен. Мен ошону бириктирип атыптырмын деген экен. Бул эми жаамы кыргыз урууларын анын ичинде бугурусун менен бириктирип аткан экен деген экен да. Ошонун шыйкыры, ошонун касиети анан баласында калып атпагы. Анан баласынын жанагы эмгеги жекеле ошо көл бугусуна эмес, кыргыз, мен кыргыз деген кыргыз урууларында, түндүк кыргыздарында чоң эмгеги сиңген да. Бир назар атанын ушу Жылкайдар ата жөнүндө, жылкынын четинде жүргөндө жылкыны келип кол салып душмандар тийип кеткен экен. Жылкы тийип кетти деп кабар келгенде бир назар ата ыйлаган экен. Ай, жылкым эмне болду экен деп ыйласа, жанындагылар угуп алып, ой бай, би, малга да киши ыйлайбы? Мал бүгүн кетсе, эртең тийип келебиз кайра. Десе, жок, мен жылкыга кейиген жокмун, мен Жылкайдарыма кейип атам. Балама. Малдын жанында эле. Бирөө жаным чаап кеттиби, эмне кылып кетти? Ошол аманбы, ошону тапкыла, ошол керек мага. Балам керек деп ыйлаган экен. Анан жылкычылар таап, жазабыза союл тийип жыгылып калган экен, ошону алып келип меткенде болду малдын. Мал балам кереги жок, балам аман болсун деп ыйлаган экен да бир назарата. Ушунчалык бооруна жакын алып жүргөн экен. Алтынбек мырза, саган суроодо бир назар би каза болбодубу? Буга чейин жанагы Жылкайдарды өзү абдан жакшы көрүп калган. Өзүнүн баласындай көрүп, абдан баалап жүргөндө, ушу бир тектүү, бир мунун тукумунан күчтүү чыгат деп ойлоп жүрдү. Кийин чындыгында Тилекмат өтө күчтүү чыкпадыбы? Бир назар каза болгондо сөөгүн кайда коюшту? Ким апарды ал сөөгүктү? Бир назар атабыз каза болгондо ушул балдарынын баары эле ал кездеги эми бул түштүк жактагы мурун мекени болгон деп эң биринчи коюлган бул Тагай би арк кимди коюп атпайбы? Адыгине ханды. Анан ошондон тартып кыргыздар бийлерин жакшы чыган адамдарын түшкө коюп атпайбы? Ошол чечим менен атабызды да ошо жака алып барып коелу деп, балдары бул жерден көп улуу баласы эсен аман би да барган, калган балдардын баары барып, анан ушу Жылкайдар атабыз дагы ичинде болгон.
Анан алып барып коёрдо ошол чоң ашууга келип карды борон болуп эми эмне кылабыз, атабыздын сөөгүн кимибиз кайтарабыз деген маселе болгон экен. Анан ошол жерден баары туруп калганда Жылкайдар ушуну уруксаат бергиле, мен кайтарып мен калып кылайын деп суранган экен. Мен атамды мен кайтарам деп. Анан макул деп калып, анан эртеси күнү баягы аябай катуу борондо эмне болду экен деп бир тууганыбыз шашып келишкен экен. Келишсе ошол сөөк тороп келаткан кийизге чогоронуп жатып алган экен. Анан барса ушу тердеп жаткан экен. Ушу жерге каар тегерегине дагы мындай көп каар жаабай ушундай бир касиет болгон экен. Анан ошондо бир назар ата эмне түш көрдүң дегенде, ай Жыкай деп эркелетип койчу экен. Жылкайдар атабызды Жыкай дейчү. Атынан айтчу эмес экен. Анан Жыкай мен кийген уладагы тонуман сен да кийип жүргүн деп ошо түшүмдө ошо тонун берди деп айткан экен. Анан ошондон анан ары барып Арслан бапка эмес биздин бир назар атабызды Санжыра боюнча айтылат, ошол Айып булактын үстүнө коюлган деп. Жалал Абадтын Айып булак коюлган, Айып пайгамбар коюлган жерге коюп атышат. Мазарга. Ал жерде деген Айып пайгамбар коюлуп, ал жерде дагы ушу бир назар атабызды коюп, анан ушу жерге дагы атактуу кишилерди коюшкан экен. Бир назардын балдары, кийин Алыбай, Мураталы, Дөөткул, Жунуш, Үстө, тукумдары. Чыңгыш, Жаныбек, Алыбайдын балдарын айтып атам да. Чыңгыш, Жаныбек деп атпайбызбы? Мына ушуларды Алыбай күнгөйгө апарып орноштуруп атабы? Алыбай апарып атат. Атасынан уруксат сурап, бир назар бийден уруксат сурап, мал менен ошол ата бабабыздын жүргөн жерлерине, Жамангул атанын жүргөн жерлерине жүр барайын деп, ошол күнгөйдөн мага уруксат бериңиз деп күнгөйгө барып атат. Демек анда бул Солтонкулду кең сууга жана Тыныбек, Шорук, Абдыраман, Көчкүн ушуларды Шорукту Тукум Сарыбайды дагы ошол жерде ичине койду. Дөөткул, Жунуш, Рүстөм, кимдерди Тотойлорду көчүгө өзүңүздүн эме. Ал эми Чыңгыш менен Жаныбекти Сары Толобой койбодубу? Туурабы? Ошентип орноштурду. Эми айтсаңыз, бул Алыбай жөнүндө кыска. Бул Алыбайдын балдары болуп атпайбы? Ооба. Алыбай өзү кандай иш болгон? Алыбайды ат качырбас бозайгыр деп да атап коюшат. Бул бир назар бийди ошентчү экен. Элдер анан ат качырбас бозайгыр деген атка ушул Алыбай ата конгон экен. Бул киши эки жактан адашып келгендер болсо, жарды жалчылар болсо, бул киши жайлуу экен. Элинен бөлбөй, элине кошуп алып, башка жактан келгенин дагы өз элинде кылып асыраган экен. Ошондуктан Алыбай ата ошол Кудай берип, малы көбөйүп, айткан сөзү эп болуп, тегерегиндеги кошуна колоңдору менен ынтымакта болуп, ошончо малын асырап, элин асыраган экен. Алыбай ата ошондон тукум өскөн экен бул кишинин. Алыбай атанын мынакей Солтонкул деген улуу баласы атактуу үңгүрөгөн кыргызга аты чыккан бай болгон. Бул Солтонкул атанын балдарынын жолун улап тукум өсүп турат азыр. Адам башы өсүп турат деген. Анан малды өскөн Сарыбай, Солтонкул атанын жолун жолдоп сан жылкыны Сарыбай деп аталып. Малы орогорага батпай, типтин суустан башкы жылкынын башы суу ичип чыкканда аяк орогордан чубат турчу дейт. Эми ошол Кудай берген адамдар экен булар. Көрүнгөнүндө кишинин малы көбөйө бербейт, көрүнгөнүндө кишинин даражасы өсө бербейт. Ушундай Сарыбай деген атактуу баласы болгон. Мына биз Солтонкулду өтө бай киши. Солтонкул өзүнүн балдарына өтө токтоо киши болуп, бир жаман сөз айткан эмес экен. Солтонкул кээ балдар тентек кылып койсо, байбиче балдарды теске салып койсоңчу деп айтып койчу экен да. Бирок Солтонкулду башка элдер да абдан сыйлаган. Балбай ормонго колго түшүп ордо жатканда ким барды эле бошоткон? Ошол Балбай орго түшүп калганда ким барат болуп ормонго даабай менсиген бийлер немелер болуп даабай койгон кезде ошол
Солтонкул бай барган экен. Солтонкул бай барып, ормонго кабар беришет, Солтонкул келиптир деп. Эмне келди? Ал суургол деп. Ким кой киргизбей дептир. Жатсын деп. Солтонкул bir gün жатат. Приемга чакырбайт. 2 gün жатат, 3 gün болот. Солтонкул да жата берет. Анан кийин ормон чакыртат. Geldiň, emne geldiň emetkende men çaga mingi çingap geldim. Dep biz bir tuganbız. Eki el bölüm bölük. Eki atanın balasыбыз dep ilgerten beri kuda söök biz. Dep var yolunu aytıp gelip emi bir bala tek bolup dur. Birbirimizin geçirelik, birbirimize gek getmesin. Intımağızdı bulan dep oşol ormondu jivetip Balbay Batır'dı alıp gelgen. Balbay Batır ajerden bosogonu teyip jarıp çıktı degen sözler başka ayttılar emi. Birok Soltonkul baydın mamleket aralık Kazak Kırgız'ın ortasında Kokon Kandığı'nın ortasında Kıtay menen bolo, kalmak menen bolo bu Soltonkul baydın ordu özünçe olgon. Bu kişi bardık yere katışkan. Soğuşlarga da katışkan. Sarıbağış bugün ortasındaki balatalaşu degendeki bolgon oşongo da katışkan bu kişi. Bu köp nersenin seçken. Bu Soltonkul bay.